ушул видеону чыгарайын деп атам. Сиздер да кайдыгер карабай, сөзсүз башкаларга таркатып, канча айтып калам мен, Жалжаңбай, башка ушундай бир блогерлер, ырчы-пырчылар тим эле укмуш, миллион просмотр, аябай жөнөтөсүңөр тим эле ха-ха хихи болуп, жана ушундай бир насаат бир элди алдап атат, ушундан алданып калбайлы, ушуну башка жөнөтүп коңуз, сиздин да тааныштар алданып калбасын деп суранган сайын мындай көп таркатпай атабыз да. Макулбу сураныч бир таркатып, башкаларга ушу жөнөтөлү, ушуну бүт тармакта кетсин, бүт интернетте эмне порталдар бар, баарына таркаталы туугандар, эринбейли. Эми аферисттердин да ушунчалык бир ыкмалары бар экен, муну мен вообще азыр мага өткөн эле ушу Facebook'тан бир тууган жазды эле. Журналистпи же журналист эмеспи билбейт экенмин, бирок ошо мен ушундай иликтөө жүргүздүм депчи, анан ушундай алдамчылар бар дегенде мен макул далилиңиз болсо жөнөтүңүз, мен чыгарайын видеого дегем да. Бирок унутуп калыптырмын, күндөр өтүп кетти, анан аны суроолор да көп келип кетип, по личный сообщениягачы Facebook'тан жазганда. Facebook'тан да ар бирөөнүн жооп берген, тиги унутуп калыптыр. Анан кийин суроо белгисин жөнөтүйтүр, карасам, баягы киши анан деп эстеп, азыр көрдүм, мына азыр эстеп атам, мына 20 февраль азыр эстеп кетип, тиги кишиден да мына видеодон пайдаланып кечирим сурайын, чындап кечирип коюңуз, унутуп калыптырмын. Бирок действительно азыр көрүп алып, өзү айтып берген сөзүн угуп алып, мага жөнөттү видеолорун кандай тартып бүтүп эметип алган. Анан бирок ал видеодо сакалчандар, жоолукчандар жана сүйлөгөндөрчү, азыр айтат, карап туруңуздар. Ошонун баары бар экен. Анан мен кыжалат болот, мен аны чыгарбай эле коеюн деп, анан ал видеону чыгарбай эле коеюн, бирок өзүнүн сөзүн укуңуздар. Анан бул нерседен көп адамдар алданып атыптыр, действительно. Ушуну азыр таркатып жөнөтөлү, алданып калбайлы туугандар, азыр карап туруңуздар. Азыр видеонун астында мына моякта полный сөзү тигишин, сүйлөгөн иликтөөсүн бүт жүктөйм азыр. Мынакей азыр монун астына өзүнүн сөзүн кошоюн. Бир кошуна иним келип калды. Нурсултан байке ушундай телеграмда ушинтип элдин баары алданып атышат, ушинтип 2900 сом салып 39 000 сом кылып ал акчаңды десе ишенип салып ишеле жок болуп атат депчи. Анан алып келчи көрөйүн деп анан телеграм каналына катталдым. Катталып кирип, эң таң калыштуусу булар ашынып кеткен хакерлер экен да, таң калдым. Ошол группасынын ичин скриншот кылганга болбойт экен, скриншот кылсаң болбойт. Мындай скриншот кылганга болбойт экен да. Экранды баягы видео запись кылып алып сүйлөй беребиз го, мындай тигиндей депчи. Видеону ошо экранды видео записке коюп алып сүйлөп атып да, ошо группасына кирип барсаң, видео записин капкараңгы болуп калат экен. Булар бир аябай бир мындай болушунча өздөрүнүн ишин бир коопсуз кылып алып тургандан кийин иштеп аткан алдамчылар экен да. Анан ошону текшерип көрөлүчү деп келиптир. Алып кел андай көрсө көрөлү деп анан кийин текшерип көрдүк. Канча сом салабыз десек, 2900 сом салсаңар болот, 5000 сом салсаңар болот деди. 2900 сом салып көрөлү десек, мейли деп анан айтып калдык. 2000 сом эле салсак болобу десек, болот, 20 000 болуп чыгат деди. 2000 сомду котордук. Жазышкандарыбызды бүт скриншот кылып алгам да. Личкасына скриншот кылып берсең болот экен, группанын ичине скриншот албайт экенсиң. Анан жиберип которгондон кийин эле бизге бир картинка жиберди. Мынакей сиздин акчаңыз 27400 канча сом болду. Эми сиз комиссияга дагы 950 сом которушуңуз керек экен деди. Деген бизде болгон эле акча ушул да десек эле резко жок болуп кетти. Эң таң калыштуусу, ошол жазышып аткан аккаунт контагыңан автоматически жок болуп кеткен. Түшүнбөй калат экенсиң, таппай калат экенсиң жок да. Мага буга чейин бир ушинтип айткан, жок болуп кетет экен акчаңды алгандан кийин таппай калдым десе, ишенбей койгонбуз да. Ошону өз көзүм менен кылып көрдүм да. Жок болуп кетет экен, жок. Анан кээ бирлери бар экен, ошону салдык да, салгандан кийин комиссияга да 4000 сом төлөйсүңөр дейт экен. 4000 сом жок да бизде десең, анда видео тартып жөнөт, биздики жөнүндө дейт экен. Биз жөнүндө видео тартып кетир, анан сага акчаңды которобуз дейт экен. Анан мисалы тартып жөнөтөт экенбиз. Мынакей ал группанын аты Альхамдулиллах деген группа экен, бирөөсү Кудайга шүгүр деген группа экен. Анан ошого видео тартып кетирет экенбиз, ушундай Альхамдулиллах группасына рахмат. Ушинтип мен 2900 сом салдым эле, мага 39 000 сом кылып берди. Аябай кубанычтабыз, сиздер да катталып акчаңыздарды көбөйтүп алыңыздар деп сүйлөп видеону кетирет экенбиз. Кетиргенден кийин жок болуп кетет экен. Анакей. Алар видеону группага салып берет экен. Группага толтура кишилер эметип атышат. Сакалчандар, жоолук салынгандар, иман жолундагылар сүйлөп атышат, ушундай акча алдык депчи. Аны көргөн карапайым эл ишене берет экен да. Анан койчу Альхамдулиллах деп теманы коюп алып, сакалчандарды, жоолукчандарды, дин тармагында адамдардын баардыгын бетине кармап алыптыр. Кантип калп айтмак эле, көрөлүчү деп ошо кошуна иним келди да. Анан экөөбүз биргеликте текшерип көрдүк. Анан булар ушинтип алдайт экен.
Тиги видео тартып кетиргендер делечи, алар эми Кудайдан корккон кишилер де, бул видео тартып кетиргендер, алар деле ошентип алданып калгандар да. 4.000-5.000 салгандан сиздин акчаңыз 70.000 сом болду. Кайра комиссияга 10.000 сом которосузбу же видео жибересизбизсе, видео эле жиберем деп видео жиберип коюп анан алданып калгандар да булардын баардыгычы. Мен булар жөнүндө видео жасап YouTube'га жүктөдүм кече жакында эле 1-2 күн мурда элечи. Комментарийге жазып атышат алданып калгандар. Эмне ошентип алданып калганбыз, ушинтип бере, тинтип бере депчи. Мен ошо элдерге эми алдын ала эскерптүү максатында дагы башкалар алданып жүрбөсүн деп YouTube'га видео жасап жүктөгөм. Менин каналымда подписчик жок болгондо эч кимде көрбөйт экен да, подписчик деле жок да менде. Анан ошентип булар ушинтип алдап атышыптыр. Буларды кантип эмне кылып эмессек болот? Эми чара көрүп, булардын изине түшүп иликтеп, буларды кармап, мыйзам чегинде жазалай албасак дагы мындай эми да алданып калбасын деп башкаларды сактап калышыбыз керек болот. Ылдый да кесип болсо да чыгарып койдум. Толук видеонун баарын чыгарбасам, биякта улуумундагылар да, жаштар дагы, сакалчан, жогулчан баардыгы ушундай видео кайрылып, биз утуп алдык деген эмелерин чыгаргандар экен. Таң каласың, ушундай алданыштыр да.